Өлкөдө чыр-чатакташып, урушуп талашкандар аябай көбөйдү. Аллах аларга ынсап берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Видеого лайк басып, ошондой эле каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп коюңуздар. Подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочону баса кетиңиздер. Кабул аэропортундагы тыгындан 7 Афганстандык каза болду. Кече 21 августта Кабул аэропортунда болгон тыгылыштан 7 Афганстандык жайкын тургун каза болгонун, алардын басымдуусу аялдар экенин Британиянын аскерий күчтөрү кабарлады. Адамдардын көбү учакка отурууга умтулуп, чоң тыгында тебелендиде калышты. Айрымдары суу жетпей эстен танганы маалым болду. Кече 21 августта АКШнын Кабулдагы элчилиги аэропортко АКШ өкмөтүнүн көрсөтмөсү болмоюнча калкты барбай турууга чакырган. Британиянын коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Афганстандагы абал өтө оор бойдон калууда. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Джозеф Боррелл АКШнын 31 августка чейин миңдеген адамдарды Афганистандан эвакуациялоо максатын арифметикалык жактан мүмкүн эмес деп баглады. 15 августта талиптер Афганистанда бийликти басып алган. 100 миңдеген жайкын тургун өлкөдөн качууга аргасы болгон. АКШнын президенти Джо Байден 20 августта Афганистандан 13 миң адам чыгарылганын билдирди. Бүгүн 22 августта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Головной тилкесинде тажик тарап эртең мененки саат 11:15 чамасында жер казууну улантып, казылган траншеяларга семен коя баштаган. Азыркы тапта эки өлкөнүн чек арачылары маселени чечүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат, абал тынч. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы кабарлады. Кыргызстандын чек ара кызматы кече 21 августта Головной тилкесиндеги тажик тарап жер каза баштаганда, бул ишти токтотуу тууралуу эскертүү берген. Кечке маал жер казууну токтотушкан. Бирок бүгүн казылган чуңкурду цемент менен бекемдөө уланган. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш Головной тилкесинде башталган. Андан 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объекттер өрттөлүп, талкаланып, жарактанып чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бирин-бири айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Баткен районунун Аксай айылт аймагында Головной суу бөлүштүрүүчү жайы стратегиялык аймак. Ал ички иштер министрлигинин атайын кайтаруусунда турат. Иранда өспүрүмдөргө нике кыйган учурлар көбөйдү. Ирандын расмийлери 2019 караганда 2020-2021 жылдары өспүрүм курактагыларга нике кыйган учурлар көбөйгөнүн маалымдаган. Ирандын мыйзамы боюнча кыздарга 13 жаштан турмушка чыкканга, уул балдарга 15 жаштан үйлөнүүгө уруксат берилген. Бул курактан ылдыйкыларга ата-энесинин макулдугу менен нике кыйлышы мүмкүн. Бирок Ирандын статистика мекемесинин билдиришинче, азыркы учурда өлкөдө 10-14 жаштагы кыздарды турмушка берген учурлар 2019 жылга караганда 10,5%га өскөн. Андагы статистикалык маалымат боюнча 2020 жылы нике жашына жете элек 28373 жубай баш кошкону көрсөтүлгөн. Бирок бул сан никеси расмий түрдө мамлекеттик каттоодон өткөргөндүкү гана. Ошондуктан никеге турган өспүрүмдөрдүн саны мындан бир топ жогору болушу мүмкүн экени айтылды. Кыргызстанда кыздарга никеге турууга 18 жаштан уруксат берилген.